намазыбызды қаза қылбайлық, Құдайдан қорқалық. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оразада ким умра қылса, меніменен чоғу ажы қылған менен барабар дейді. Умраның сөздік маниси Каабатуллаға, харамға, ушул ыйык жерге адам өзүн берсе, эркек адамды Алла Таала күч кубат берип, үй бүлөнү баксын, елдің қызматын қылсын деп физически күч беріп коет экен да. Садака деген ас-садака тутаруддул бала дейт. Садака келаткан балаларды тосот деген. Адамдар кафир, мунафык, мусулман болуп бөлүнөт экен да. Тамашалаганда дагы пайгамбарыбыз мынтип тамашалайт эле, тамашалаганда да чындык менен тамашалайт эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Көрдүңүзбү? Мунафыктын биринчи белгиси бул жалган сүйлөйт. Кудайдын жазасы жаман болот. Алхамдулилlah ва салату ва саламу ала расулилlah. Урматтуу агалар, инелер, ежекелер, бардыңыздардын умраңыздарды кабыл кылсын. Мына ушундай экен. 14 күн тезеле өтүп кетти. Иншалла эч оор сыркап, жатып калып, же бир нерсе бу кырсык сырсыктан Кудайым иншалла тышкары кылды. Мына акыркы күнүбүздө отуруп атабыз. Алла таалам кабыл кылсын. Орозо күндөргө туш келдик. Орозодо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям орозодо ким умра кылса, мени менен чогуу ажы кылган менен барабар дейт. Кудай таала кабыл кылсын эми булчу. Бардыгы Кудайдын кабыл кылуусунда болот. Кемебиздикин бардыгыбыз жакшы ниет кылалы. Иншалла мени ушул жерге бекер алып келбеди Алла таала. Меникин кабыл кылды деген ишенич болсун ушул жерде. Алла таалам иш кылып жүзүбүздү жарык кылсын. Умра деген ушундай улуу ибадат. Умранын сөздүк мааниси имара дегенден айтылат экен, о имарат. Мондай зыңкыйган имарат турсачы, мисалы үчүн ушу гостиницаны жактырып, таза экен имараты зыңкыйып турат деп келип жатып атпаймызбы? Ошо диниңдин имаратын курасың деген маани болот экен. Умрага келгенден кийин эми бардыгыбыз мына Алла тааланын ыйык жеринде сөз берип Кудай таалага мындан кийин жаман адаттарымды таштайм. Адам баласы бардыгыбыз кемчиликтүүбүз. Бир жалыгыбыз артыкчылык болсо да сөзсүз бир кемчилик. Кемчилиги менен адам болот. Кемчилиги болбосо баарыбыз периште болуп кетмекпиз. Анда бейиш тозоктун деле кереги жок болмок. Алла таала бейиш тозокту жараттыбы? Демек, инсан баласында кемчиликтүү кылып жараткан. Толук адам болбойт экен. Толуктук бул бардык нерсе тарбиясы толук болгон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям болгон. Ошон үчүн толук болгон адамды ээчейли, ошонун артынан түшөлү, биз дагы колубуздан келишинче Алла таалага жаккан амалдарды кылабыз деп пайгамбарыбызды ээчейбиз. Бу жерге келип динибизди үйрөнүп атабыз. Мына Мадинада пайгамбарыбыздын жанында болдук, келип Меккеде мына тавафтар, Алла разы болсун, мен көрүп атканымча аябай ибадат көп кылышты. Асты бир 10 чакты жолу умра кылгандар болду. Тавафты эми эсеби жок кылышты. Алла таалам иши кылып кабыл кылсын. Харамды сүйүп калган инсандарды да көрүп атам. Бу жерге келип ар түркүн адамдарды көрөбүз. Кээ бирөө ушул жерде тажап күн санап отурганда адам бар. Бул Каабатуллага, харамга, ушул ыйык жерге адам өзүн берсе, бул жер өзүн берет да. Анан жана өзүнөн кээ бир адамды түртүп да коет, көрдүңүздөр да. Кудай сактасын. Ушул жерде минут, секундту эсептеп качан кетем деп дагы адамдар отуруп калат да. Кудай сактасын. Бирок андай эмес, ушул жерде көрүп, күн өтүп атат деп, ушул өтүп аткан убакытка кайгырып ибадат кылып аткандарды көрдүм. Алла таалам кабыл кылсын. Канча адамдар берешендик кылып, ушул жерлерде жайылган дастаркондорчу иншалла текке кетпейт. Боунча жерден умра кылам деп келген адамдардын батасын алабыз деп, канча бу жерде агаларыбыз, инилерибиз канча дастаркондорун жайып, курбанчылык кылышып ушул жерде бир бата дуа болсун деп аракет кылышты. Алла таалам аларды кабыл кылсын. Кетип атып урматтуу бир туугандар, анан жанагы анча-мынча жетиши ушул жерден садака берип кетели. Садака деген ас-садака тутаруддул бала дейт. Садака келаткан балаларды тосот деген. Хассину амвалакум биз-зака ва даву марутакум bis-садака деген пайгамбарыбыз. Силер мал дүниеңөрдү зекет берүү менен сактагыла дейт. Бир мал дүниең болсо, зекетке жеткен. Зекетин бере турган болсо, Алла таала сактайт экен. Ошон үчүн көрдүңүзбү? Охранник сыяктуу экен зекет деген нерсечи. Урматтуу орто рызкысын көп кылып берген араларыбызда кишилер мына орозо турат, ушул айларда зекеттериңер толук берип таштап, көрдүңүздөр. Зекетке жеттиби мал мүлкүң?
Ошо зекетке чыга турган нерсе 40тан бирин шарият чыгар дейт го кедейген баарга. Ал сенин акчаң эмес, ал бирөөнүкүн Алла Таала сага кошуп койгон деп бил да. Бул нерсе хасину амбаракум биззака. Мал дүнүйөңөрдү зекет менен сактагыла, зекет берүү менен дейт. Вадаву мардакум бис садака. Ооруларды, башыңарга келген оору сыркоолорду садака берүү менен айыктыргыла. Бир туугандар, бул садаканы көп берген инсан иншалла Кудайым буйрса ооруларга чалдыкпайт экен. Киреп-сиреп, бул оору деле эмес. Көрдүңүздөр да. Кудай сактасын, жана жаман, аты жаман оорулар менен ооруган. Жанагынтип адамдын көзүн карап калган, төшөккө жатып онтоп калган, оозума суу тамызып кой деген, Кудай сактасын, тили иштебей калган, сүйлөйүн десе, колун көтөрөйүн десе көтөрүлбөй калган. Кудай сактасын. Адамдар жанагындай Кудай медиктер менен сүйлөшсөңчү, кээ бир ооруларды айтып атат. Алла Таала мына ыйык Меккеде ошондой ооруларга жолуктурбасын. Кээ бир оорулар ошондой мынтип ийне менен денени сайып тургандай, жаныңды ошентип коерго жер таптырбай турган оорулар. Карасаңыз, адамдар жыттанып, канчалаган адамдарды көрдүк. 9 жылда, 10 жылда төшөктөн турбаган адамдарды көрдүк. Кудай сактасын. Алла Таалам жаткызбасын ошон үчүн. Анан бул жерде эркек адамда Алла Таала күч кубат берипчи, үй бүлөнү баксын, элдин кызматын кылсын деп физически күч берип коет экен да. Муну жөн эле бербейт экен да, аялдан айырмалапчы. Илгери бир ушундай улуу теге илгерки адамдардын доорунда бир адам өлүп калыпчы. Өлүп калып анан достору келет, көз көрсөтөбүз депчи, таазия деп коет. Бизде көз көрсөтүү деп коет го, келип көңүл алып. Келсе эле бир кыз, бойго жеткен кызы чыркырап ыйлайт. Кызым, ыйлаба, биз аяш атаңдар болобуз, атаң менен чогуу жүргөнбүз, атаң жакшы киши болчу. Болбой эле ыйлайт экен. Анан бир кезде бирөө жини келип, сеникинен башка кишинин атасы өлгөн жокпу? Эмне ыйлайсың монча адамды тизип коюп? Сабырдуу болбойсуң десе, атаке аяш ата деген экен да. Эртең чыгам дейт экен көчөгө. Атам эртең көмүлөт. Анан көчөгө чыгам, курбуларым менен отурам. Алар айтат, менин атам намаз окуп атып өлгөн. Менин атам адамдарга жардам кылып жүрүп өлгөн. Менин атам мечитке баратып өлгөн. Менин атам ушундай кызматта жүрүп өлгөн. Менин атам үйдө жатып өлүп калбады, үйдө жатып өлүп калды деп кантип айтам, ошого ыйлап атам деп. Урматтуу бир туугандар, ошон үчүн үйгө жаткандан Кудай Таала сактасын. Эшикте баягы аял киши ашын билсин, эркек киши ишин билсин деген кыргызда сөз бар да. Бардыгыбыз ошо ишибиз ишин билсин деп анан тентиреп көчөдө жүрүү эмес. Бул деген ишин билген ошо эркек киши эмне ибадатын көчөдө кылып, балдарынын рызкысын адалдан таап келип, бул менен болот экен да. Бардыгыбызга Кудайым ошондой жакшылыктарды берсин. Ошон үчүн бир туугандар көбүрөөк садака бергенге аракет кылат. Анан көрдүңүздөр, Кудайым мунафыктыктан сактасын. Ушул дүйнөгө келгендечи, мусулман болуп жашайлы, мусулман болуп өлөлү. Таваффани муслиман ва алхиқни бис-салихин деп болгон. Кудайым мени мусулман кылып өлтүр. Кайра мени салихтерди, ушу таква адамдардын катарына кош кыяматта деп дуа кылат. Улуулардын дуасы. Бир тууган, кандай болуп мусулман болуп өлөбүз дегендечи, Кудайсыз. Адамдар кафир, мунафык, мусулман болуп бөлүнөт экен да. Кафир Кудай сактасын. Кудайыңа ишенбейм деп Кудайдын душманы болуп чыккандар. Мусулман Кудайдын досу болгондор. Мунафык эмне? Мунафык мусулмандын арасына келсе мусулман болот, чыгып туруп кафир болгон. Эки жүзү бар адамдарда айтат. Кудай сактасын. Мунафыктын белгиси 3 дейт. Аятул мунафиқи салат. Мунафыктын белгиси 3. Ида хаддаса кадиб. Эгер ал сүйлөсө жалган эмес сүйлөйт. Кудай сактасын ушу жалган сүйлөгөндөн. Ар бир сөзүбүздү мынтип пайгамбарыбыз тамашалаганда дагы пайгамбарыбыз мынтип тамашалайт эле, тамашалаганда да чындык менен тамашалайт эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Көрдүңүзбү? Бир туугандар, ошон үчүн эч убакытта пайгамбардын оозунан жалган сөз чыккан эмес. Биз пайгамбарды эчи турганбыз. Бирок бир күндө канча миң сөз сүйлөйбүз, бирок ошонун канча проценти жалган экенин өзүбүз билбей калабыз азыркы кезде. Мунафыктын биринчи белгиси бул жалган сүйлөйт. Экинчиси убада берет, убадасына турбай коет. Убада берет адамдарга. Ушуга өтө көңүл буралы бир туугандар. Убада сези чоң убаданы элестетпейли. Кичине деле убада, мана сага саат 3-тө жолугам, сага келем, сага мындай убада бердикпи, кылалы да. Белбеген нерсебизди, кыла албаган нерсебизди убада кылып сүйлөбөйлү бир туугандарчы. Үчүнчү нерсеси, ага аманат берилсе кыянат кылат. Мына мону сактап бер,
dep berdi. Bir amanat söz aytdı. Oşoga kıyanat kılat degan. Makul amanat dep ugup alıp turup sırazı keter menen biröylörgө aytıp, sırrını açıp, şermendesini çıkarıp, je malını alıp alıp turgany kıyanat kılıp, je bolbosa dagı da uşu üç nerse munafıktın sıfatı deydi. Bir togandar oşon üçin Kudayım saktaylı dep, sakta meni bul dünýäge jaratdyňmy? Kıska dünýä eken. Bilinip bilbeyle 60'ga çıgat gelsin. Bilinip bilbeyle 70'ge çıgat gelsin. Karasaňızda bir oşentip adam toprak astyna ketip kalat eken. Birok ketgenince janagy 3 kategoriýany aýtmadymby? Je musulman bolasyň, je kafir bolasyň, je munafyk bolasyň. Üç jol bar eken gördüňüzler. Kudayım musulman, momun, Allah'a işingen, Allah'ın razılıgını algan pendesi kılsın. Uşuğa köpürök üstünde turar. Eger uşuğa hareket kılsakçı, Kudayım işi biz toňdoýt. Bir tugandar, Kudayım inşallah baldarыбызды baktılуу kılat. Eger bu Peygamberimizin hadislerini amal kılsa, koy men munafık bolboýun. Allah Taala meni koldosun dep jakşynakay bir Allah Taalaga jakşı niyet kıla turgan bolsak, kolubuzdan gelince musulman bolup jaşay turgan bolsakçı, bir tugandar Allah Taala özü kıldy. İlge Bişkekte bir baýa bir inilerimiz dedi, alaydan bolat. Anan bir çoň jakşynakay bir kafe açypdyr. Barıp otursamçı oşo bala aytat da, bir 30 yaşga çıkıp çıkpagan bala, bayke deydi, atamdın tarbiyası uşunday ele deydi da, emege turganda, jaş kezibizde bizde uşunday kılıp baktı deydi. Atamdın uşunday eme çekken azabının biröğünü çekelektin deydi da, ayıldığını yetmenler menen iştep deydi. Birok uygo uşunday emege adalga turat ele deydi. Atamda özü medrese okan bola da, atam demesem köptüle bilimi jok bolчу deydi. Birok bilgen nersesin kılçı eken deydi da atam. Aramga jolukon emes deydi. Bir jolu jalgız ele, az ele malыбыз bar, gede kembagal elek deydi. Bir günü emem bir torpok ölüp kaldı deydi. Torpok biz üçün ötö çoň emele deydi da. Anam barıp ekskavator menen mınday çıkarıp, bir jerge alıp barıp emetel desek, atam gelip jantalaşıp oşonu deydi. Gömgülöp aldyr, göm salgıla. Anam biz kıyalыбызda oýlap turabız deydi. Oşonu keçine kalbasyny cehke ötkörüp koýsakpy. Baldarım, uşundan etiyat bolgula. Kudayım sile uşunu bir nerse kılıp, soyup yiyip, baldar bir jerge ötkösüp, aram nerse bizdin ırıskыбызga girip, keyin baldar silerden tagdyryňardan korkup atam. Erteň uşu aram nerse aralaşıp ketip turup, silerge aram berip koyup turup, erteň Allah'ın astında silerdi baktısız bolup kalooňardan korkom men. Aram jegen bala baktısız bolup kaloosundan korkom dep. Uşunday çırıldadı deydi. Anan gelip gömdük deydi. Oşo esimden çıkpayt deydi. Hazır kafe işletip atıp, toğ alıp kelem, it alıp kelem, özüm yerinbey baram deydi. Oşonu yerinbey baram. Bismillah dep soyulganby, kajerde izil dep oturup alıp kelem deydi. Üstünde turam deydi. Adamlarga tamak jasap baratkanda bir şektүү nerseni satıp albaydy deydi. Atamdın tarbiyası deydi. Gördüňüzдөр, atanın tarbiyası kanday siňet. Urmattуу bir togandar, embe umraga gelip kettikpi? Barıp alıp kayra eski adatga düşpeyli. Çın namazыбызды kaza kılbaylı. Kudaydan korkalı. Kudayдын жазасы жаман болот. Allah Taala dep turup 1 geçiret, 2 geçiret, 10 geçiret, 40 geçiret, 100 geçiret Allah Taala geçiret. Birok bir günü Allah Taala'nın cazalap da koybasın. Allah'ın cazasından turbaya kalabızlar.